Урматтуу Алмазбек Акынжанович, бизде Кызылкая шаарында ТЭЦ бар да, ТЭЦ Кызылкая шаарынын толук кандуу жашоочуларыны соц объекттерди жылуулук системасы менен камсыз кылат да. Азыркы учурда ошо ТЭЦтин жумушчуларынын айлык майнасы абдан аз экен да, 5000 сомдон башталат экен. Эми азыркы учурда биздин өлкөбүз өнүгүп өсүп турган учурда 5000 деген маяна жок да таптакыр. Ушул боюнча тиешелүү министрликтерге сөз түрдө тапшырма берип койсоңуз, ошол айлык маяналарны жогорулатып берсе жакшы болот эле. Экинчи маселе боюнча бизде Кадамжай районуна караштуу Кадамжай шаарында биз азыркы учурда аллея курулуп атат. Анан 90 орундуу бала бакча курула турган болуп турат азыркы учурда. Февраль айында башталат. Биз баягы элден кайрылуу келип, тиешелүү министрликтерге, Кабминдин төрагасына, Госстройго, Ариске кайрылдык эле. Мына Кудайга шүгүр, ошол Аленушка бала бакчасы курулуп баштай турган болду. Ошол эле учурда мына аллейка азыркы учурда кызуу жүрүп жатат. Ушул эки объекттин акчаларын кечиктирбей, тез аранын ичинде Минфин которуп турса, Кудай буйруса, ошол биздин бала бакча жаз айында бүтүп калат. Үчүнчү маселе, ошол эле Кадамжай районуна караштуу Масалиев айыл аймагында какыр айылы бар. Бул какыр айылы чек ара статусу бар, ошол эле учурда Өзбекстан менен чектеш айыл. Мен энергетика министрлигине кайрылып, элдин суранычы боюнча столба трансформатор сурадык эле. Рахмат, азыр Баткен электро толук кандуу бөлүп берди. Ушул айылда жол бар. Жол маселесини тез аранын ичинде Минтранска тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Ошол жерде какыр айылынын жашоочулары 3 километр, 4 километр аралыкта кошуна айылга мектепке келип билим алышат. Жол чаң, окуучулардын мектепке басы барганда эле кийимдери булганып, аябай бир ыңгайсыз шарттар түзүлүп атат да. Урматтуу Нурланбек Асанбекович, ушул 3 маселе боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз, рахмат.